Саламатсыңарбы окуучулар. Бүгүн кыргыз адабияты сабагынан Касым Тыныстановдун «Жайлоодо жана Ысык көл» деген ырларыны өтөбүз. Күзгүдөй мөлтүрөгөн тунук булак, сай-сайдан үн алышып түшкөн туйлап, ырырдап 90 түрдүү күүгө салса, үнүнөн танасыңбы турсаң тыңшап. Токтобой жүрүп турган жели кандай, таптаза каштай тунук жыттуу атырдай, бетиңден сылап сыйпап эркелетсе, көңүлүңдөн кайдан калсын чер жазылбай. Килемдей түрдүү чөптүн гүлү аралаш, үстүндө малы жатса адашып баш, саргарып сан жылдардай күткөн жыргал, көзүңө көрүнбөйбү элес булас. Мындагы айран кымыз кең эмеспи, булактай агып жаткан кен эмеспи, дүркүрөп төрт түлүгүң өсүп турса, кең жайлоо жанга жыргал жер эмеспи. Ысык көл. Кайдасың, кең ысык көл тууган жерим, киндигим кесип кирим жууган жерим, көргөн жан саулетиңди сагынады, жайкалган сен каракол алтын кеним. Бармысың, түп жыргалаң эки өзөн суу, үстүңө каздар конуп салган кыйкуу, жайылган саудагердин койларындай, көл бетин бермешеуди үйрөкпен кул. Айланаң ашык эмес, калың тогай, ушады тогайыңнан сайрап торгай, турады көз алдымда бул күнгүдей, кетпейсиң көкүрөктен мына сол жай. Жылтырап таудан аккан сууң кандай, баланан конуп учкан кууң кандай, сай-сайдан кечке турум ашырканган, буураң бел, арууларың сенин кандай. Ах жерим, жаңылдырдың мейнесимен, таянып түскөн кезде күн бесинен, кең далаң көрүнчеди бейиске оксап, макмал жер коңургакпен самалы эскен.